Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ибн Масуд радıyallahu anhu риваят кылган хадисте өмүр жөнүндө لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس дейт. Кыямат күнүндө адам баласы өзүнүн Роббусунун алдында 5 нерсе тууралуу суралмайынча кадам шилтей албайт дейт. Ошол 5 нерсенин сап башында өмүр турат. Ан умрихи фима афна. Өмүрүңдү эмнеге сарптагандыгың тууралуу жооп бермейинче, инсан Алланын алдында кыямат күнүндө өмүрүн эмнеге сарптаганы тууралуу жооп бермейинче кадам шилтей албайт. Өтө каардуулук менен Аллах Таала ар бирибизди өмүрүңдү эмнеге сарптады деген суроону ар бирибизге берет. Экинчиси, ан шабабихи фима афна. Жаштыгыңды эмнеге каржадың деген суроо берет. Инсан жаштыгыны эмнеге каржаганы тууралуу суралмайынча өзүнүн Роббусунун алдында кыямат күнүндө кадам шилтей албайт. Бул экинчи суроо. Үчүнчү суроого келе турган болсок, ва малихи мин айна иктасаба. Малыңды каерден жыйнадың деген суроого жооп бермейинче ар бирибиз кыямат күнүндө Алланын алдында кадам шилтей албайт экенбиз. Ва фима анфака, төртүнчү суроо. Жана ошол жыйнаган мал дүнөңдү эмнеге каржадың? Эмнеге сарптадың? деген суроо болот. Акыркы 5-чи суроо болсо, мада алима фима алима. Эмне билген нерсеңе, алган илимиңе кандайча амал кылгандыгы тууралуу инсан Роббусунун алдында ушул суроого жооп бермейинче кадам шилтей албайт деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп өткөн. Демек, ушул аяттардан жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям куттуу хадистеринен жыйынтык чыгарып айта турган болсок, биздин ар бир инсандын дем алып дем чыгаруусу эсептелген. Жана Аллах Таала өмүрдү ар бир инсанга телегейин текши кылсын деген максатта, жана абаттантырсын деген максатта ар бир инсанга өмүр берген. Өмүр убакыт жана рухтан турат. Ушул нерселерди эми абаттантырып, өмүрүбүздү абаттантырып, телегейин текши кылууга аракеттенишибиз керек.